Кыргызстан быйыл экспорттық көрсөткүчтү былтыркыдан да жогорулатууну максат кылууда. Анын ичинен айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоо 30%га чейин жеткирилет. Бул ЕАЭПтен тышкары үчүнчү мамлекеттердин рыноктарына сатылат дегендик. Маселен, Иран кой этин сатып алууга кызыктар. Ал эми араб мамлекеттери бал менен кургатылган жемишти алат. Ата мекендик кийим-кечилерге дагы суроо талап жогору. Өлкөнүн экспорттук дараметин арттырууга болгон аракеттер тууралуу кабарчыбыз Нургул Жумабекова баяндайт. Чет өлкөгө 100% экспортко чыккан айыл чарба азыктарынын бири төө бурчак. Былтыр 44 000 тонна төө бурчак 23 мамлекетке экспорттолгон. Негизинен Түркия жана андан ары таңгакталып Европа мамлекеттерине кетет. Быйыл өкмөт төө бурчакты дүйнөлүк базарга экспорттоого жардам берүү жагын караштырууда. Талас облусунун элинин 80% төө бурчак айдап, аны сатуудан тапкан киреше менен жамбагат. Дыйкандар күзүндө фасолдун килограммын 85 сомго чейин сатат. Кышкысын 65-50 сомдон. Азыр элден заготовка кылабыз, анан кийин жанагы чоң фирмаларга заготовка кылып беребиз. Былтыр бир 1000 тоннага жакын жөнөттүк. Быйыл деле ошо Кудай буйрса жазга ошондой чыгарабыз деп үмүт кылып атабыз. Төө бурчактан кийин экспортко кетип жаткан айыл чарба азыгы пахта буласы. Мындан улам быйыл пахтанын аянты көбөйтүлдү. 2016 жылга караганда былтыр экспорт 30%га жогорулаган. Сыртка сатылып жаткан товарлардын 80% ЕАЭП, калган пайызы Европа шериктештигине, Кытай, Иран, Пакистан жана араб мамлекеттерине экспорттолот. Быйылда экспорттун көрсөткүчүн 30%га чейин жогорулатуу максаты бар. Бул багытта ЕАЭПтен тышкары 3-чү мамлекеттер менен алдын ала макулдашуулар түзүлгөн. Өзбекстанга 300 000 тоннадан ашык картөшкө, аны менен кошо пияз жана башка азыктар экспорттолот. Муну менен катар таза азык катары кой этин Вьетнамдан тышкары дагы 2 өлкөгө жана бал менен кургатылган жемиштер да 3-чү мамлекеттерге сатылат. Кытай мамлекетине кургатылган сүт, черешня жана төө бурчактын маселеси көтөрүлүп атат. Ет экспорту бул Иранга, Пакистанга жана бал маселеси бул араб мамлекеттерине бүгүнкү күндө сунушталып атат. КМШ мамлекеттеринин рыногунан орун алган товарлардын дагы бири ата мекендик тигүүчүлөр өндүргөн кийим-кечелер. Кыргызстан ЕАЭПке кирген мамлекеттердин ичинен кийим-кечени эң көп экспорттогондордун 5-сабында. Айымдардын сырткы кийимдерин тиккен Нуржамал Толубаеванын жетектеген тигүү цехи 10 жылдан бери чыгарган продукциясынын 100%ын сыртка экспорттойт. Келечекте Европанын базарларына чыгуу ниети бар. 80-90% ушул Россияга чыгат. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан бир 30-40% ала турган болсо, 80-85% негизи Россияга бизге сатылат ошол жактан. Эксперттердин пикиринде өлкө ЕАЭПке кошулганы экспорттун көрсөткүчү кыйла жакшырды. Кайра иштетүү ишканаларынын ачылып жатканы кубандырат. Бирок товарларга мындан да жогору суроо талап жаратуунун үстүндө иш алып баруу керек дейт талдоочулар. Ал үчүн Кыргызстандан чыккан товар экенин тааныган же ошол эле товарды издегидей брендтин үстүндө иштөө зарыл. Көлөм менен рынокко кире албайбыз да. Биз киргенде бренд деген билесиңер да, жалгыз ошол кыргыздын чындап Кыргызстанда гана өндүрүлөт деген товардык продукциянын бир эң белгиси менен киришибиз керек да. Но айтайын дегеним, айталы бизде өндүрүлгөн эт башка бир дагы жерде аналогу жок. Анын даамы, анын сапаты. Экспорттук дараметти арттыруу максатында мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп жатат. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан бизнес долбоорлор каржыланууда. Фонд азыркы убакка чейин 18 миллиард сомго 842 долбоорду колдогон. Мамлекеттик колдоо көрсөтүү багытында дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берген айыл чарбасын колдоо программасы иштелип чыгып, учурда анын 6-чы долбоору иш үстүндө. Орто жана чакан ишкерликти колдоо үчүн кепилдик фонду иш алып барууда. Нургул Жумабекова, Руслан Сабатаров, Коомдук 1 канал.